Эми сиз дал ушундай кылып жол эрежелерин бузган фактыларга күбө болуп калсаңыз, аны сүрөт видеого тартып, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына кабарлай аласыз. Ал үчүн башкармалык атайын жарандардын кайрылууларын кабыл алган WhatsApp номерин ишке киргизди. Анда кайрылууну алган кызматкер тийиштүү чараларды көрүп, видеону тарткан жарандарга дагы жообун бере алат. Мекеме мындай көрүнүш менен жол эрежесин бузган айдоочулардын санын азайтууну көздөп жатат. Анткени көпчүлүк учурда эреже сакталбай, аягы жол кырсыкка алып келүүдө. Эми мындай факт дагы кайрылуулар 0777 10 21 02 WhatsApp номери аркылуу кабыл алынат. Ага автоунаалардын туура эмес жайга токтотуп койгон жол кырсыктарын, мас айдоочуларды жана башка жол эрежелерин бузуу фактыларын көргөн учурда видеого тартып жөнөтүүгө болот. Мисалы айыл жергесинде или мына башка бир чоң жолдордун боюнда же бир жолдордо мисалы мас айдоочулар автоунаа башкарып кетип аткан болсо, башка айдоочулар же ошол жерде тургундар көрүп калса, бул ишеним телефону менен байланса, биздин кызматкерлер тез аранын ичинде барып, ошол айдоочуга чаралар көрүлөт. Мисалы нарушениялар же башка бир нерсе катталган, бул телефонго катталган нерселер сөзсүз түрдө бул жыйынтыгы болуп чаралар көрүлөт, болбосо көмөк көрсөтүлөт. Учурда Ош облусунда жарандардан видео аркылуу 4 кайрылуу келип түшкөн. Ал унаалар такталып, айыппул салынган. Ош обласы бул эми нарушение кылган айдоочу жол белгисине башын токтотуп койгон. Бул боюнча жөнөтүлгөн. Мындай чара коопсуз шаардын камералары жок жерлерде айдоочуларды тартипке салары белгиленген. Деген менен айдоочулардын көпчүлүгү каршы пикирде. Анткени өлкөдөгү жолдордун абалы, жол сызыктары, жол белгилери талапка ылайык эмес. Оода бирөөнүн укугун бузган менен барабар да, эми бирөөнү тартып. Шариятта деле айтылат, бирөөнүн кемчилдигин айтпа деген сөз бар. Эми бизге эң жакшысы коопсуздо только камерада. Мамлекетте камера болсо жакшы нерсе бардыгы. Анан эми бирөө кетип атканы менен тартып, анан бир нерсе жөнөткөн, ол эми мыйзамга деле дал келбейт да. Эми правиланы бардыгын тактабайт. Правиланы водительдер бар, правилага жакшы карабай атат. Бирок праваны сатып алгандар болушу мүмкүн. Ага чейин азыр айта албайм мен. Ушундай болсо жакшы болмок, бирок эреже бузулмай жок болуп, айдоочулардан өз эрежесин сактап жол кырса болбойт эле. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жол эрежесин бузгандарды видеого тартып алгандарга акы төлөөнү сунуштаган. Ал бул багытта мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Долбоордо видеону тартып жөнөткөн адамга айыппулдун 25% төлөнүп берилери жазылган. Учурда каалаган жаран мыйзам бузуу фактыларын тартып жөнөтүүгө гана уруксат берилди. Мамлекетте өзү мыйзам, закон бар. Эң жакшысы эле мамлекет шаарды порядка келтирем десе, мынау машиналарды порядка келтирсе, только камера коюлуш керек. Ушул эң жакшы нерсе порядок. Анан эми ар бири тартып, мынандай кыласа бол деди. Эч качан дал келбейт. Замгача. Ол машина айдап кетеби, же бирөөнү тартып кетеби? Бул эң болбой турган нерсе. Жыл башынан тартып өлкө аймагында 372.246 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталып, мамлекеттик бюджетке 170 миллион сомдон ашуун каражат өндүрүлгөн. Быйыл 4 айда эле жол кырсыгы өлкөдө 4%га өскөн. Мындан улам министр Улан Ниязбеков адам өлүмү менен коштолгон жол, унаа кырсыктары боюнча эл арасында катуу талкуу жаралгандан кийин гана реакция жасоо өнөкөткө айланганын сындап, алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырган болчу. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.